Даараткана менен ажаткана маселелеринде бүгүн коомдук жайлардагы ажаткана, даараткана бир болуп атат да. Ошол жерлердеги даарат алып жаткан кумгандар абдесте деп коет. Кумгандардын оозу ачык көбү. Анан оозу ачыктагын ар кандай нажасаттар кирип кетет, ар кандай бирдекелер кирип кетет. Аны кийин кирип алып адам суу толтуруп алып даарат дагы оозуга дагы суу алып атат. Ошол эле кумган менен кирип көпчүгүн дагы жууп атат да. Мындайча айтканда гигиеналык жактан дагы башка тазалык маселелерге дагы туура келбейт. Ошондуктан биз колдонуп жаткан кумгандардын оозу жабык болгону жакшы. Ушул кумган дегенде бир окуя эсиме түшүп кетти. Ушуну айтпасам болбойт. Авретимди көргөн деген маселеде окуя да. Бир адамдын аялы бар экен, чогуу жашашып, ынтымактуу жашашып, бир күн аял көз жумат экен. Тагдыр. Кийин балдары дагы жалгыздык Кудайга, жалгыздык жарашпайт адамга, ата үйлөнүңүз деп башка бир аялдан жашыраак бир келинди сүйлөшүп, ошого үйлөндүрөт экен. Ал менен жакшынакай жашоо башталып, күндөр түндөргө алмашып, баардыгы ага суктануу менен карашат экен. Бир аялдан башка. Кошуналар да баары мактайт экен, бир аялдан башка. Баарыгы суктануу көзү менен карайт, бир аялдан башка. Баягы койлор дагы аксагы менен болот дейт го. Ушулар менен 7 миллионбуз дейт го, кээ бирлер көрсөтүп. Ошол сыяктуу бул дагы не көрө албайт экен. Анан азырганды баштайт. Жаш келинге келип алып сууга чыкканда, көчөгө чыкканы сайын күйөөсүн жамандап, ал жаш улуу болсо не кыласың, өмүрүңдү жаш жигит менен өткөзгүн, эртең өлүп калат, башка болот деп ар кандай коркутуп, ар кандай сөздөрдү айтып, баягы келинди оюн алаада кылганды баштайт. Башында маани бербейт, бирок кийин көп сүйлөшүү, баягы суу сиңген сайын жебейт дейт го. Ошол сыяктуу келип ар кандай сөздөрдү айтып, азгырып, акыры келин дагы ойлонуп калат да. Чындыгында мен ушул өмүрүмдү арнап атам бул инсанга, бирок жашоолуу, эртең өлүп калса, балдары менен көчөгө чыгарып коет. Жакшы мамиле кылышпайт булар менен мага деп, өзүнчө ойлонуп олтуруп, акыры чечимди чыгарып, баягы аялга келет экен өзү. Мен эмне кылайын? Кантсем ушу мени жаман көрүп калат, мени өтө жакшы көрөт дейт экен. Сен үйдөгү нерселерди алып чыгып сатканды башта, өзүң каалагандай жашашты башта. Ошол учурда ал сени жаман көрүп калат. Ушул аял азыркы кээ бир психологдорго окшош да. Азыр да психологдор бар го, аялдарды башын айландырып, ушинтип убагы устаздай улуу инсандарды, Абдышүкүр устаздай улуу инсандарды укпайт дагы, ошо психологдун сөзүн уккан аялдар бар да. Неге? Ал психолог шайтандын сөздөрүн айтып коет да, өзү билген абалда кээде. Бардыгын эмес, кээ бир психологдор. Анан бул дагы өзүнүн психологуна келип, ушинтип дарттарын айтып, бул дагы ар кандай нерсени сатканды башта деп, бул дагы үйгө келип ар кандай кымбат баалуу нерселерди сатат экен. Сатып күйөөсүнө айтса, денеңиз сакпы? Бардыгы да болот, бардыгы ордунда болот. Кыжалат болбоңуз дейт экен. Эртеси күн жумушка кеткенден кийин дагы бирдекелерди алып чыгып сатат экен. Ага дагы маани бербейт, ден соолуктуу болсоңуз болду дейт экен. Анан бул кандай адам, мен бирдекелерди сатсам деле маани бербейт. Анан кумганын дагы сындырып салат экен, даарат ала турган кумганын дагы абдестесин дагы сындырып салат экен. Күйөөсү келип карап, кумганын карап көздөрүнө жаш алып, ошол учурда баягы аял таң калып, ушунча буюмдарды саттым, бир унчуккан жоксуз, эми бир кумган үчүн ушунча ыйлайсызбы десе, билесиңби, бардык нерседен кымбаттуу нерсе ушул эле. А бул кумган, мен мисалы 20 жылдан бери ушул кумган менин авретимди көргөн кумган болчу, сен муну сындырыпсың деди. Жеткенге мындай акыл калчаган, ой жүгүрткөн адамга ушул нерсе мындайча айтканда көп сабактарды алып келет. Авретимди көргөн, уяттуу жеримди көргөн. Бүгүн баняларда коомдук жай деп, бассейн деп, пляж деп каалагандай аялын дагы жылаңач кылып көрсөтүп койгондор, булар даюс деп аталат. Даюстардын катарына кошулуп калба. Коомдук жай экен деп каалагандай жүрүү. Бул маданиятсыздык, чечинүү маданиятсыздык, маданияттуулук эмес. Көп эркектер бүгүн качка беришет, фитнес-залга барышат. Неге? Пресстерим чыксын, фигураларым чыксын, кыздар кызыгат экен, кыздарга жагат экен. Бул арам ушул оюң. Бул зына деген. Сен азырдан оюңду, тренировкаңды ошон үчүн кылтасыңбы? Болду, сен узакка барбайсың, эртең эле сынасың сен. Максатың кыздарга жагуу, фигураларыңды чыгарып, болду, сен өлөсүң эртең эле.
Ошол кыздарга дагы тиешелүү. Атайын модель болуп, атайын фигураларын чыгарып, фитнес ледилерге барып, эркектердин азгыруу максатыбы, ошентип соцсеттерге чыгаруубу? Силер да узакка барбайсыңар. Ошондой экен мекендештерим, абиретимди көргөн деп кумгандан, жаны жок нерседен кандай уялып атат бул адам. Уялышыбыз керек мекендештерим. Уятың болбосо калаганды кыла бер. Бул бардык пайгамбарлар айткан бир сөз бар. Акыры пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан, уялбасаң калаганды кыла бер. Уяты жоктор көбөйүп атат бүгүн, айрыкча соцсеттерде. Соцсет биздин экинчи жашообуз болуп калды. Экинчи тилибиз орус тили дейбиз го, ошол сыяктуу болуп калды да. Жашоодо башкача жашайт, а соцсеттерде вообще башка жашайт. Аллах алардан сактасын. Эки жүздүүлүктүн түрү менен көрсөтүп коюп атат бүгүн интернет. Кудайым сактасын.